Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ак Тилектеги 40 гектардан сатыла турган 2 кабаттуу толук бүт элек жер үйдү тартып, көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге колдон келишинче жанагы сатыла турган жер үйгө баруу жолун түшүндүргөнгө аракет кылайын. Ак Тилектин күргө боюнан сиздер жапалакты көздөй бул жакка 600 метр түз жүрүп келгениңиздерде бул жерде канал бар. Жолдун сол тарабында бул жакта садик жайгашкан. Ошол садик каналдан өтүп эле жолдун сол тарабындагы мына ушул асфальт көчөгө кирип, ичкериге түз 100 метр жүрүп барасыздар дагы, анан сол тарапка бурулуп, ичкериге дагы түз жүрүп кирип барганыңыздарда жолдун оң тарабында 14-көчө жайгашкан. Ошол 14-көчөнүн 3-чү дарегинде жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан достор. Бул жака дальше кете турган болсоңуздар, жапалак Ноохат тарапка карап кете аласыздар. Мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 14-көчөгө киресиздер дагы, бул жака түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле 14-көчөнүн сол тарабында мына ушул 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу толук бүткөрлүү элек жер үй жайгашкан. 3-чү дайректе жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып, көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бергени аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып сүйлөшүп, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына прожекторлор орнотулган. Мына ушундай өтө сонун жерде жайгашкан достор. Чек-аралары болсо мына ушул забордон башталат дагы коңшусунун кызыл заборуна чейин болуп калат. Үйдүн төрт тарабы тең тосулган, чек-аралары такталган. Мына ушул чоң баратаны ачып, үйдүн ичине кирип бара бересиздер достор. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, шамал жүгүрүп турат, эң негизгиси тынч, жана ошондой эле шаарга дагы жакын. Эми Ак Тилекти билесиздер, Ош шаарынын өтө престижный спальный райондорунун бири. Үйдүн алдык коросу дагы өтө кеңири кенен, болжол менен бул жака бир 4-5 машина кеңири батат. Условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу дагы, таза суу дагы бар. 2 септиги бар. Бул жакта бирөөсү, дагы бирөөсү наркы тарабында. Үйдүн алдына, ичине мына ушундай кранттар орнотулуп, суу чыгарылган. Газ менен канализация болсо, Кудай буйруса, бул жака дагы жакынкы айларда, жылдарда келип калат. Жери болсо 5 сотых, жери тегиз. Төрт тарабында болсо 2 бөлмөлүү таптаяр времянкасы жайгашкан, бүт бардык шарттары бар, кирип жашай берсеңиздер болот. Бул жагында болсо 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Биринчи кабатында 3 бөлмө, экинчи кабатында 4 бөлмө. Фундаменттери бийик болуп куюлган, себеп дегенде ылдый тарабында подвалы дагы бар. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосунда плита басылган, бул жактан дагы көрүнүп турат. Чердаги болсо черный потолок болгон, крышасы болсо кымбат баалуу турнике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Мына ошондой таптаяр көп эле иштери бүтүп калган үй. Эң негизгиси бышык иш менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Так, жерин айттык, условияларын айттык. Бул 2 кабаттуу жер үйдүн узун турасы болсо, так, 10го 11 болуп калат экен. Салынганына аз эле болду. Жакшы ниетте, жакшы качествода салганбыз дейт. Эми шартка байланыштуу, бир ситуацияга байланыштуу сатып атат экен. Бул коридору оң тараптан баштай берели. Бул гостиный, же болбосо кухня кылып алсаңыздар болот. Мына ушундай достор. Бул жагы болсо кухня болуп калат. Коридорлор да кеңири кенен. Бул жагында болсо достор, 3-чү бөлмөсү жайгашкан, спальня кылып алсаңыздар болот. Көчө тарапта карап турат экен. Эң негизгиси бул сатыла турган жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле мына ушул үйгө тийип турат экен. Биринчи кабатында 3 бөлмө, экинчи кабатында болсо ал жак 4 бөлмө. Мына ушул тарапта бош орундук турат. Мына ушул жерге кийин табитиңиздерге жараша лестница куйдуруп аласыздар.
Бул жакта болсо 2 бөлмөлүү времянкасы жайгашкан. Камкыш менен тургузулган. Сыртына өзүңүздөр көрүп атасыздар, пакса кылып койгон. Булар өтө жылуу болот. Кышында жылуу болот, жайында салкын болот. Айнек терезелери пластик, бронь эшик коюлган. Узун турасы болсо 20га 4,5, крышасы болсо шипер менен жабылып, суу түтүкчөлөрү орнотулган. Бронь эшикти ачып кире бересиздер. Бул үй даяр, ремонтторун бүт бардыгын жасап сонун кылып койгон. Азыр лампочкаларын жандырып көргөзүп беребиз. Свет өчүп калыптыр. Бул ошондо кухня деп койсок болот. Печкасы дагы бар. Бул жакта болсо кухонный эмеректер, отоплениянын батарейкалары дагы киргизилген экен. Эң негизгиси асты полу жыгач, дуалдары моющабой, потолоктору натяжной. Счетчиктен өчүрүлгөн экен. Азыр жандырабыз деп унутуп калыппыз. Бул жакта болсо душевой кабинасы жайгашкан, септикке уланган. Бул жагында болсо Аристон бар. Бул жакта духовкасы да бар экен. От жаксаңыздар абдан жылуу болот спальня. Так, бул 2 бөлмөлүү времянканы көрдүңүздөр. Даяр, келип жашай бересиздер. Так, киргенде крант, биринчи септик. Бул жака атайын шабалдар төшөлгөн. Ылай болбосун деп. Бул жагында подвалы дагы бар достор. Подвалынын бийиктиги өтө бийик экен. 2 метрден жогору. Мына ушундай кеңирип подвалы дагы бар. Керектүү буюмтайыңыздарды коюп коесуздар, склад кылып аласыздар мындай айтканда. Бул жагында болсо сырткы тапчаны, потолоктору пластик, жарык бергич лампа бүт бардыгы коюлган. Бул жерге болсо 3 очокко пландалынган бош орундук экен. Бүт бардыгы пландалынып, жакшы ниетте, жакшы качествода салынган экен. Эми шартка байланыштуу өзүңүздөр билесиздер, сатылат экен. Бул жака дагы атайын крант орнотулуп, суу чыгарылган. Кийин 3 очок самовар кыла турган болсоңуздар, мына ушул жерден сууну да чыгарып аласыздар, даярдап койгон. Үйдүн бул тарабында 2 метр аралык калтырылган. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы бар. Пешком эле барып келе бересиздер. Ак Тилектин центринде городская больница, маршруттук каттамдар бүт бардыгы бар. Өтө сонун жерде жайгашкан, эч камсынбай кеңири ала берсеңиздер болот. Бул жака да газ, канализация келет, келечеги бар жер. Мына ушундай. Документтери бүт бардыгы так экен. Кызыл китеби бар. Жакшылап сиздерге закон турунда өткөрүп берет. Бул дагы экинчи подвалы. Бул жагында болсо дагы бир септиги, достор. Мына ушундай. Колдон келишинче маалымат алып бердик. Ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $85,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот. Үйдүн ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, жакшы эле түшүрүп берет экен. Вариант жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин Ош шаарында квартираңыздар болсо, үстүнө акча кошуп алмашып алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик, ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун баарыңыздарга. Сак саламатта калыңыздар.